Салам достор, даамдуу тамактар каналына кош келиңиздер. Бүгүн бизде суроолор боюнча балдуу торт биздин бала кезден бери келе жаткан дагы бир даамдуу торттордун бири. Эгер кызык болсо, мени чогуу бирге болуңуздар. Бизге керектүү азыктар 150 грамм жумшак ак май, 200 грамм кум шекер жана 2 аш кашык бал. Балдын баардык түрү боло берет. Баардыгын бир идишке салып, идишибиздин түбү калың болсо, ошончолук жакшы болот. Ортоңку отко коебуз. Май менен кум шекерди акырындык менен эритип алабыз. От күчтүү болбош керек. Эгер күчтүү болуп, кум шекер баты эрип кетсе, кум шекерибиз күйүп, катуу карамель болуп кетет. Ошондуктан акырындык менен улам аралаштырып, экөөнү эритип алабыз. Мына ушинтип тегиз баардыгын эритип алгандан кийин дагы бир аз кайнаганча отто кармайбыз. Кайнап баштаганда эле 1 чай кашык разрыхлитель кошуп, 1 мүнөттөй жакшылап аралаштырсак, көбүрүп болуп чыгат. Андан кийин оттон алып, муздаганча коюп коебуз. Эми 3 жумуртканы өзүнчө жакшылап чалып алабыз дагы. Биздин бир аз муздаган массабызга куюп, жакшылап аралаштырып алабыз. Эгер ысык кезинде куйган болсок, анда жумурткабыз бышып кетмек. Ошондуктан бир аз жылуу болгончо күтөбүз. Жакшылап баардыгын аралаштырып, жумуртканы 2 бөлүп салып аралаштырып алсаңыз ыңгайлуу болот. Бул жерде айта кетчү нерсе, эгер аябай эле чоң жумурткалар болсо, 2 жумуртка кошсоңуз деле болот. Майда болсо 3 жумуртка. Камырды жууруйбуз, ошондуктан ыңгайлуу идишке которуп, үстүнө 500-550 граммдай ун кошобуз. Алгач 500 грамм унду кошуп, аралаштырып, жууруп көрөбүз. Эгер аябай эле жабышчаак болсо, анда дагы бир 50 грамм кошуп койсоңуз болот. Камыр бирок негизи өзү эле колго жабышчаак болот, ошондуктан ун менен көп толтурбаганга аракет кылыңыз. Болбосо сиздин жасаган токочторуңуз катуу болуп калат. Ошондуктан колго жабышса дагы эң негизгиси унубуз жакшылап аралашса болду. Андан кийин кашык менен салып камырыбызды жайып алабыз. Камырды жайганда биротоло пергамент кагазына жаябыз, ошондо ыңгайлуу болот. 2 аш кашыктан салып, астын үстүн бир аз ундап, тоголоктоп камырыбыздын калыңдыгын 2-3 мм кылып жайып алабыз. Ал эми диаметрин болсо 20-22 см кылсаңыз болот. Эгер атайын торттун тоголок шакекчеси болсо, ошол менен кесип алсаңыз болот. Же болбосо кез келген ылайыктуу тарелканы коюп, четтерин кесип алып салабыз. Токочтор бышып жатканда көтөрүлүп кетпеш үчүн вилка менен сайгылап коебуз жана духовканы алдын ала 180 градуста ысытып 7-8 мүнөттөй бышырып алабыз. Баардыгын бышырып, муздаганча коюп коебуз жана четиндеги ашыкча токочторду дагы коюп койсок, кооздогондо керек болот. Ал эми токочторубуз муздаганча биз азыр кремибизди даярдап алабыз. Крем үчүн мен бүгүн 200 грамм творожный сыр алдым. Эгер творожный сыр таппасаңыз, анда менин каналымда айрандан жасалган творожный сыр бар, ошону колдонсоңуз болот. Сырга 200 грамм кум шекер кошобуз. Жакшылап экөөнү аралаштырып, миксердин жардамы менен 1 мүнөттөй чалып алсак, кум шекерибиз бир аз эрип, бир өңчөй абалга келет.
ошондой эле 33% майлуу сливкиден 350 граммдай кошуп 2-3 мүнөттөй жакшылап чалып алсак, кремибиз коюуланып чыгат. Эгер бул кремдеги азыктарды эмне менен алмаштырам десеңиз, анда эң эле жөнөкөй кремдердин бири кадимки эле каймакка коюулатылган сүттү аралаштырып койсоңуз дагы аябагандай даамдуу крем болуп чыгат. Ал эми биздин бүгүнкү кремибиз дагы даяр болду. Мына ушундай коюу жана албетте аябагандай даамдуу. Сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Кремибиз даяр болду. Эми тортубузду чогулта берсек болот. Тортубуз кургак болбой, тезирээк даяр болуп, аябагандай жумшак болуш үчүн бир аз таттуу суу менен нымдап койсок болот. Бул кадимки эле сууга бир аз бал аралаштырып койдум. Ар бир токочту нымдап, үстүнө кремден майлап чыгабыз. Бул балдуу тортко дагы кайнатма кремди дагы колдонсоңуз болот. Аны дагы видеонун алдына шилтемесин калтырып коем. Ал крем менен дагы жасай берсеңиздер болот. Жана ошондой эле дагы башка торттордун, кремдердин рецепттери көп. Сөзсүз түрдө каналыма кирип көрүңүздөр. Тортубузду чогултуп алгандан кийин мен эми түнү менен муздаткычка салып коем. Ошондо жок дегенде 5-6 саат турса, тортубуз сиңип аябагандай жумшак болот. Жана албетте муздаткычтан башка жыттарды сиңирип албаш үчүн сөзсүз түрдө ылайыктуу идишке салып, же болбосо торттун идишине салып койсоңуз туура болот. Токочтун калдыктарын болсо мен блендердин жардамы менен майдалап алам. Ошондой эле салофан баштыкка салып, өөлүк менен дагы майдалап алсаңыз болот. Андан кийин торчодон өткөрүп алсаңыз, бардыгы бир өңчөй тегиз болуп түшөт. Торттун бетин бир аз тегиздеп алып, токочтун калдыктары менен же болбосо өзүңүздүн каалооңузга жараша кооздоп алсаңыз болот. Мына ушинтип белгилүү балдуу тортубуз дагы даяр болду. Сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Мен ойлойм көпчүлүктүн эле жакшы көргөн торту болуш керек. Ошондуктан лайк басканды унутпаңыздар. Ал эми сиздин өзүңүздүн жакшы көргөн тортуңуз болсо, сөзсүз түрдө комментарийге жазып койсоңуз, мүмкүн кийинки видеолордо дал ушул тортту жасап калабыз. Ал эми менин видеом жакса, пайдалуу болгон болсо, лайк басып, комментарий калтырып, каналыма катталганды унутпаңыздар. Коңгуроону басып койсоңуз, кийинки видеолор чыкканда билдирүү келип турат. Жана албетте досторуңуз менен бөлүшүп койсоңуз да бизге чоң жардам болот. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө.